Алар тайгак жолдо эмес, саз жолдо жүрүштү да. Тайгак жол менен саз жолдун айырмасы эмнеде? Тайгак жолдо турсаң, тайгаланып барып туруп кетесиң, а сазда болсо чөгүп кетесиң да. Ошол мезгилде чөкпөгөн мына ушул кыргыздын мыкты жигиттери деп айтар элем. А эмне үчүн азыр бири-бири менен тирешип, өч алуу айлампасынан чыга алышпай атат? Мына мени саясатчы катары өкүндүрөт да. Мына ушул нерсе мени ушунчалык өкүндүрүп атат. Зээними кейитмек турсун, жан дүйнөмү кайышып атат да, жан дүйнөм кайышып атат. Мындай ачык айтканда. Ошон үчүн силер ички күчтөргө жем болосуңар. Өкөңөр тең деп. Алмазбек Шаршенович. Ошон үчүн бардык таарыныштар болобу, капачылыктар болобу, айтылган сөздөр, жакын адамыңа таарынасың, жакын адамыңа катуу сөз айтасың. Значит, жакын адамдар бири-бирин кечире билет. Ошон үчүн айтар элем. Келгиле баарыбыз биргелешип, мамлекеттин туусун көтөрөлү, алдыга жылдыралы өлкөнү. Биз барыбыз бир күч болбойлубу, эл ушуну күтүп атат. Деп мына ушул сөздү өкөнү айтат элем. Говорит ы аркылуу уксаңар, анда менин сөзүм кабыл алсаңар кабыл алып койгула, кабыл албасаңар анда өз абериңерде болуп жаткан иштер. Бирок айтып коеюн, эгерде өлкөбүздү 2005-2010 жылкы абалга алып келе турган болсоңор, урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу Алмазбек Шаршенович, өкөңөр тең бирдей, ошону менен бирге убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү барыңар тең өлкөнүн тагдыры, элдин тагдыры үчүн бир гана моралдык эмес, мыйзамдуу жоопко тартыласыңар.